Урматтуу мекендештер, сөзүмдүн башында көпчүлүк элди санаага салган суроолорго жооп берип кетейин. Бул суроолор эмне үчүн Ата журт партиясы шайлоого катышкан жок? Эмнеге Камчыбек Ташы Мекенчилик партиясы жетектеп жарышка катышып жатат деген көптөгөн коомубуздагы суроолор. Көпчүлүк тарапташтарым, шайлоочулар туура маселе коюшууда. Анткени Ата журт калың элдин колдоосун алган, ар бир парламенттик шайлоодо биринчи же экинчи орунду багындырган, элдин жүрөгүнөн орун алган партия экендигин баарыбыз тана албайбыз. Мына ошол партияны түптөп чыкканда да, азыркы Мекенчил саясий партиясын уюштурганда да биз Садыр Жапаров экөөбүз башында турганбыз. Биз Ата журт менен деле шайлоого катышсак, эч ким тоскоолдук кылмак эмес. Бирок азыркы кырдаалда Мекенчил партиясына, мекенчилдик идеясына муктаж болуп турганын сездик. Мындай чечимди кабыл алуу оңойго турган жок. Ошентсе да азыр ар бир кыргызстандык, айрыкча пандемиядан кийин дилинде, жүрөгүндө ата журтуна күйгөн мекенчил сезим менен жашай баштаганын сездик. Демек, аларга да өз тандоосун жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берүү керек. Мекенчилик партиясы ошондой адамдардан турат. Мындан тышкары, азыр бул жерде отурган мекенчилдер канчалаган жылдар бою Садыр Жапаровдун башына түшкөн акыйкатсыздык менен күрөшүп келе жатасыздар. Кылбаган нерсеңиздер калган жок. Митинг уюштуруп, куундук жеген күндөрүңүздөр да эстен чыккан жок. Бирок бул аракеттин бири да Садыр досумдун тагдырына оң таасирин азырынча бере алган жок. Ошондуктан биз Мекенчил партиясын бийликке алып келип, мыйзамдуу жолдор менен Садыр Жапаровду азаттыкка чыгаруу керектигин туура көрдүк. Менин жүрөгүм Садырды абактан чыгарып алмайын тынчыбайт. Ата журтубуз Садырдай мекенчил уулдун кызматына муктаж болуп турат. Ал бүткүл дүйнөсү менен кыргыз элинин мыкты жашашын каалайт. Кудай буюрса, биз жеңип келсек, Садыр Жапаровду бошотуп, эл керегине кызмат кылдырабыз.